Шамалда сынған бақтың бұтағы унаның терезесін тешіп түшкөн. Соц тармақтарда бақтың бұтағы унаның терезесін тешіп түшкөндігі тартылған видео тарады. Интернет қолданушылар аталған видео Бишкек шаарындагы кечи райондордун биринде шамалдан кийин тартылганын жазышууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте инспекторга баш ийбей айдап кеткен айдоочунун видеосу тарады. Бишкектеги унаа жолдордун биринде инспектордун көзөмөлүнө баш ийбеген айдоочунун видеосу тарады. Анда фит үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдо өз жумушун аткарып жаткан инспекторга карабай айдап кеткен. Нигерияда бензин ташыган унаа жарылып 90 адам каза тапты. Нигериянын Жигава штатында бензин ташыган унаа жарылып 94 адам каза таап, дагы 50 киши жарадар болду. Бул тууралуу CNN телеканалы жергиликтүү полицияга шилтеме берип билдирди. Ведомствонун өкүлү каза болгондордун жабыркагандардын саны болжолдуу экенин маалымдады. Каза болгондордун көбү унаа кырсыкка кабылган учурда төгүлгөн күйүүчү майды чогултууга аракет кылышкан. CNN жазган маалыматка караганда кырсык 15 октябрда Маджия шаарында болгон. Күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, цистерна оодарылып, күйүүчү май дренажды каракка төгүлгөн. Анан кийин жергиликтүү тургундар төгүлгөн майды чогултууга аракет кылып жаткан учурда жарылуу орун алган. Нигерияда күйүүчү май ташыган унаалардын катышуусундагы кырсыктар көп катталат. Сентябрь айында Нигер штатында автоцистерна менен жүргүнчүлөрдү жана мал ташыган жүк ташуучу унаа кагылышып, 59 адам каза болгон. Жол кыймылынын коопсуздугу боюнча федералдык комиссиянын маалыматына ылайык Нигерияда жыл сайын жол кырсыгынан 40 миңге жакын киши көз жумат. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Израиль Ливандын түштүгүндөгү Набатия шаарына массалык сокку урду. Израилдин армиясы Ливандын түштүгүндөгү Аннабатия шаарына массалык абадан сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ливандын расмий маалымат агенттиги NNA билдиргендей, Израилдин согуштук учактары шаардын ар кайсыл аймактарында кеминде 7 жерге сокку урду. Аль-Акбар гезити Хезболла кыймылына жакын Израилдин учактары Набатия шаарына чабуул жасап, анда аталган шаардын мэри набыт болгону кабарланганын билдирген. Маалыматта израилдик учактар шаардын калктуу пункттарын бомбалоосун күчөтүп жаткандыгы айтылды. Эске салсак, буга чейин 10 октябрда Израиль биринчи жолу Бейруттун түштүк тарабына аба чабуулун жасаган. Казакстандагы жол кырсыктан 6 өзбек жараны каза болгондугу айтылды. Мангистау облусундагы жол кырсыкта 6 чет элдик жаран каза болду. Алардын баары Өзбекстандын жарандары экендигин казак басылмалар жазышты. Өлкөнүн полиция департаментинин маалыматы боюнча, Бейнеу-Тажен унаа жолунда Жак үлгүсүндөгү жеңил унаа чек арадан өтүү үчүн жол жээгинде кезекте турган ман жүк ташуучу унаасын сүзүп ала салып кеткен. Маалымдалгандай, унаада жалпы 10 жүргүнчү болгон. Жаракат алгандар ооруканага жеткирилип, абалы туруктуу экендиги айтылды. Аварияга катыштыгы бар унаалардын баары Өзбекстанда катталгандыгы маалыматта кошумчаланган. Алар жүргүнчүлөр менен Орусиядан өз мекенине кайтып келе жатышканда кырсыкка учураган. Сосновка менен Арал постунан жеңил автоунаалар өтүп баштады. Бишкек-Ош унаа жолундагы төө ашууда жол тыгыны жөнгө салынды. Бул маалыматты 16 октябрда саат 14:00 карата Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Учурда Сосновка жана Арал посторунда жеңил унааларга коюлган чектөө алынды. Оор жүк ташуучу транспортторго чектөө бар. Номер 9 жол тейлөө ишканасы кошумча тартылган техникалардын жана жумушчу күчтөрдүн жардамы менен жолду тазалоо, кеңейтүү иштерин өзгүлтүксүз жүргүзүп жатат. Кырдаалды министрдин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев көзөмөлгө алууда. Министрлик төө ашуудагы тыгынды жайкы дөңгөлөк жана чынжыры жок жолго чыккан оор жүк ташуучу унаалар жаратканын билдирди.
Боом капчыгайында кар жаап туман каптап жатат. Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы айдоочуларга кайрылып, боом капчыгайында туман каптап жатканын билдирди. Аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу Бишкек Нарын Торук Артуна жолундагы боом капчыгайы туман болуп, жаан карга айланып жатат. Айдоочуларга бардык коопсуздукту жана жол эрежелерди так сактоого, унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга которууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. Сиздердин көзүңүздөрдөн, сөзүңүздөрдөн чарчады. Ырчы Мерген Турган чачын алып салганын айтты. Эстрада ырчысы Мерген Турган өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына видео бөлүшүп, чачын алып салганын айтты. Ура достор, кандайсыңар? Эми жаңылык силерде. А менде мына ушундай жаңылык бар деп жазган ырчы. Мынаскары ырчы адамдын чачын келбетин оңдоп койсо боло турганын, бирок ооруган, сынган көңүлдү оңдогонго болбой тургандыгын кошумчалаган. Жолдун ортосунда унаасы менен оюн салган айдоочу айыпка жыгылды. Чүйдүн Москва районунда автоен баштык жасаган айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин соц тармакта Бишкек Ошуна жолунда Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу автоен баштык кылганы тартылган видео тараган. Жол тескөөчүлөр видеодогу айдоочуну издеп таап, жалпы 21 000 сом айып пул салган. Ошондой эле унаасын айып короого киргизилген. Автобус айдоочусу коллегасына кол салды. 215-каттамдын айдоочусу 9-каттамдын айдоочусуна кол салып, аны ооз калгыс сөздөр менен сөгүп жаткан видеосун көрсөк болот. Бул дагы автобус жетекчилери киргизген наличка планын кесепети. Жетекчилик ушундай система түзүп койгон. Автобус айдоочуларды кассир жана колонналар эле эмес, бир каттамдагы автобустарды бири-бири менен конкуренция кылып коюшкан. Ошол себептен 17 саат иштеген айдоочулар андан дагы катуу психикалык, моралдык абалдары чарчоодо. Бул жүргүнчүлөргө жана шаар тургундарына өтө кооптуу жагдай. Айылдын балдары тың болот. Кичинекей баланын колго сугуйган видеосу элдин көңүлүн бурду. Соц тармактарда айылдын балдары тың болот деген аталыштагы видео тарады. Видеодо кичинекей баланын кишилердин колуна суу коюп жатканын көрүүгө болот. Интернет колдонуучулар видеонун алдына көптөгөн жылуу пикирлерин жазышууда. Казакстанда жолдошунун интимдик сүрөтүн тараткан аял камалды. Казакстандын Урал шаарынын тургуну күйөөсүнүн интимдик сүрөтү үчүн соттолду. Бул тууралуу Батыш Казакстан облустунун прокуратурасы билдиргенин казак басылмалар жазышты. Коңшу өлкөнүн мыйзамы боюнча жеке жашоодогу материалдарды макулдуксуз таратуу 6 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга алып келери маалым.